Бул үй балыкчы шаарында жайгашкан жөнөкөй эле үй. Бирок башкалардан бир айырмасы бар. Бул үйдө тартип, тазалык бар. Эң башкысы сүйүү, мээнет жана жоопкерчилик бар. Анткени үйдүн ээлери үлгүлүү үй наамын алганына көп болду. Бирок алар үчүн наам эмес, анын маани маңызы башка орунда. Таң зардан ойгонуп бакчасын суара турган кожоюн, гүл отоо менен көңүлүнө салдырган кожейке. 2008-жылдан бери мэрия тараптан үлгүлүү үй деген немен номинацияны берген. Ошондон бери эле көп жылдан бери ушул гүлдөр менен аракет кылып, көп гүлдөрдүн түрлөрүн өстүрүп келатам. Жылыга улам жаңылатып, ар кандай гүлдүн түрлөрүн тигип өстүрөм. Адегенде меники очеред менен гүлдөйт кеч күзгө чейин. Биринчи адегенде жазгы гүлдөр, нарцисс, тюльпан, дагы жана башка көп ушундай. Кеч күзгүгө чейин эң аякысы хризантемалар менен бүтөт. Үй-бүлөбүз менен, жолдошум менен, көбүнчөсүн өзүм кылам бардыгын. Күнү ысыкта эртең менен эрте туруп сугарабыз. 2 күндө бир сугарып турабыз. Бул бакча жөн эле жер эмес, бул үйдүн жаны, үйдүн деми. Ар бир гүл кол менен тигилген, ар бир ирет жылдар бою калыптанган. 4 күндө, 3 күндө bizden farklı olsa bol farklı. Палисадникте болсо розалардын түрлөрү, лилиялардын түрлөрү, мондай ромашка, мол дельфинария, мондай. Улам очеред менен гүлдөп бүтө берет. Кеч күзгө чейин барат гүлдөрдүн. Хризантемалардын түрлөрү, мондай эме деп коебуз. Кыргызча гиляс деп коебуз. Мондай алча. Алманын түрлөрү бар. Кызыл карагат, кара карагат, пион түлү мына гүлдөп бүтүп калды булар уже мынакей. Гүлдөргө да айырма мамиле кылыш керек. Буларды эле сүйүп карап туруш керек. Бул үйгө карап тазалык, тыкандык жана камкордук деген ушул экен деп айта аласың. Үйдөн башталган тазалык көчөгө чыгат. Көчө кооз болсо шаар көркүнө чыгат. Ошондуктан жашоого кам көргөн, үйүнө мээрим төккөн, өзүнүн үйү менен бүтүндөй коомго жакшы үлгү көрсөткөн адамдар арман болсун демекчибиз.